Assalamu alaikum урматтуу мусулман боордоштор. Аллах Таала адам баласын тирүү жүргөндө урматтуу кылгандай эле, өлгөндөн кийин да аны урматтуу кылып, ага чогулуп жаназа окуганга, жана аны кепиндеп урмат менен жерге койгонго бизге буйруду. Ошондой эле артынан дуа кылып, Аллах Таала өз ырайымын алсын, бейиштен орун берсин деп дуа кылууну шарият кылган. Бирок ар бир нерседе өзүнүн чегинен ашканда күнөө болот. Ошол сыяктуу эле маркумду узатууда шариаттын белгилеген чегинен ашпоо ар бирибиздин милдетибиз. Азыркы учурда бир үй бүлөгө сыноо келип, кимдир бирөөсү каза болуп калса, ошол жердеги элдер ал үйдөн жандык сойдуруп жеп, аларды тоногон сыяктуу эле болуп калды. Үчтүк, 40-тык, жылдык деген түшүнүктү орустардан үйрөнүп алып, аны биздин динибизге бар деп динибизге киргизип, динге чоң бир жаңылыкты киргизип, бида иштерди кеңири кылып калдык. Динибизде жок нерсени кылып соо алам деген адам жаңылат. Ага эч бир сооп берилбейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман амила амалан лайса лаху алейхи амруна фахуа раддун." Кимде-ким биздин динибизде жок иш аракетти амалды аткарса, анда ал кабыл кылынбайт. Муттафакун алейх. Өлгөн адамга 3-түк, 40-тык, жылдык кылуу сооп болбойт. Ошол маракеледе союлган жандыктарда эч бир соо жок. Ысырапка кеткен болот. Анткени динибизде жок. Куду акчаны сууга агызгандай эле жөн эле ысырап болуп кетет. Себеби Айша радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман ахтаса фи амрина хаза ма лайса фихи фахуа радд." Кимде-ким биздин бул ислам динибизде болбогон ишти пайда кылып киргизсе, ага эч бир сооп берилбейт. Сахих Бухари. Андан да эң жаманы кээ бир учурда маркумду узаткан жерде тамак аш жеп коюу арам болот. Азыркы жаш эле агаларыбыз авариядан же бир кырсыктан дүйнөдөн көз жумгандарды көрүп атабыз. Алардын балагатка жете элек балдарына калган акчасын биз аш той кылып жеп алуу батага барып арам эсептелинет. Ал маркумдун калтырган ар бир тыйыны акчасы ошол жетим балдарга мурас калтырылып, аны эч бир адам иштете албайт. Качан ал балдар чоңоюп балагатка жеткенде гана колуна толук тапшыруу парыз. Ага чейин эч бир адам алардын тыйынында да тийишкенге болбойт. Ал эми мынтип, ал жетим балдардын акысына карабай, маркумдун үйүнөн жандык сойдуруп, аш кылдырып, аш бергенге жетимдердин акчасын иштетүү 40-тык, жылдыкка, ушул сыяктуу иштерге, динде жок нерселерге. Бул ал ошол жетимдердин мал мүлкүн анык жеген болот. Жетимдин малын зулумдук менен жегенге болбойт. Аны кылдырган да, батага барып жеген адамдар дагы күнөөдө бирдей шериктеш болот. Аллах Таала ыйык Куранда бизге эскертип айтат: "Валладина я'кулуна амвалал ятама зулма, иннама я'кулуна фи бутунихим нара, ва саяслауна са'ира." Чындыгында мына ушундай жетимдердин мал мүлкүн акысыз жегендер, алар курсагына тозоктун отун жеген болот. Кыяматта алар тозокто отко асылат. Ниса сүрөсү 10-аят. Кимиңиздер тозокко алып бара турган, күнөө боло турган оор мына ушул жетимдердин акысын жегиңиздер келет. Баарыңыздар коркосуздар. Кыяматта тозокко түшүп калуудан коркосуздар. Маркум узатууда жандык сойдуруп, ал жерден тамак аш жеш, ал маркумдун балагатка жете элек балдарынын мал мүлкүн жегенге барабар. Ошол бир кесим эт сиздерди кыяматта тозокто от болуп ашказаныңыздардан күйгүзбөсүн. Эмнеге мындан этият болбойбуз? Азыр түрдүү кырсыктар себептүү жаш эле байкелер дүйнөдөн көз жумуп, алардын жетим калган балдарына калган мурасын аларга жеткирбей жеп атасыздар. Бата кылабыз деп. Аллахтан коркула. Мындан өтө алыс болуу абдан зарыл. Мейли, бир аксакал көз жумса, анын балдары чоңоюп калган, чоң киши болуп калган. Ал үйдө жандык союлуп, аш тартылса, ал жерде оор күнөө эмес, жөн гана соо жок ысырап ишке шерик болдуңуздар. А бирок орто жаштагы кишилер өлсө, анын жаш перзенттери калса, ал жерден тамак аш жеш арам. Жандык сойдуруп жилик жеш арам. Арак ичкен кандай арам болсо, ошол сыяктуу эле арам. Эшектин этин жеш кандай арам болсо, мына ошондой эле арам болот ал жерден аш жеш. Балким андан дагы оор күнөө болот. Анткени жетимдин мал мүлкүн жеш өтө оор күнөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ижтанибу саб'ал мубиқат." Силерди кыйроого учурата турган 7 түрдүү кооптуу нерселерден алыс болгула. Кыйла я Расулуллах. Ва ма. Ошондо сахабалар: "О Аллахтын элчиси, алар эмнелер?" деп сураганда, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аширку биллах, ва сих, ва катлу нафс аллати харрамаллаху илля бил хак, ва аклу риба." Аллахка шерик кошуу, сыйкырчылык кылуу, адам өлтүрүү, Аллах анын канын арам кылгандарды өлтүрүү күнөө. Бир гана кылмыш кылса, анда башка өкүм. Сүткордуктун акчасынан таап жеш,
وأكل مال اليتيم والتوالى يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. Ошондой эле жетимдин мал мүлкүн жеш, согуш учурунда артка таштап качуу жана намыстуу таза аялды бузуку деп ушак сөздөр айтуу. Ибн Хиббан. Жетимдин акысын жеш мына ушундай чоң күнөөлөрдүн бири. Мындан өтө алыс болуу зарыл. Бирок кантип алыстайбыз? Азыр канчалаган аксакал аталарыбыз, алардын арасында жаштар биз да өлүм болгон жерден жетим балдардын мал мүлкүнө карабай арам эттерди жеп атабыз. Кайсы жерде жаш курактагы адамдар өлдү, анын мал мүлкү мураска калган, жетимдердин акысы жебеш керек деп эч ким бөлүп карабайт. Атасы өлүп кан жутуп турганда анын туугандары элден калбайлы деп жетимдердин акысынан жандык союп, аш тартылып бата уюштурат. Ал жандыктын акчасын жетим балдар жана жесир калган аялы төлөй албай кыйналып жүргөндөр арабызда канча. Ошондуктан мунун чечими маркум узатылган жерден тамак аш жешти жалпыбыз тыйышыбыз зарыл. Өлүм болгон үйдөн такыр тамак жебей, балким аларга жардам беришибиз керек. Ошондо гана жалпы элибиз арам тамактан кутула алат. Жетимдин акысын жегенден сактана алат. Өлгөн адам аксакал болуп, ал жерден жандык сойгон адам жетим эмес, чоң киши болсо да жандык сойбо деп тыйыш керек. Чектөө баарына бирдей. Себеби өлгөн адамга бата кылат деп жандык союу да сообу жок. Динибизде жокпу? Токтотуш керек. Динибизде жок ишти кылам деп атып жетимдин акысына жегенге душар болуп калганча толук эле токтотуп койгон жакшы. Сообу жок дегеним пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда да, улуу имам Абу Ханифанын учурунда да бизде үчтүк төрттүк кылгандар болгон эмес. Биздин Ханафи мазхабында да мындай жөрөлгө тууралуу такыр буйрулган эмес. Ошондой эле эч бир хадисте да келген эмес. Жандык союу, кырктык кылуу деген жок. Аллах да анын элчиси да буйруган эмес. Бул жөрөлгө кайдан келди, эч ким билбейт. Балким илгери ачарчылык доордо бири-бирин тойгозуш керек деген кызыктыруунун арасынан келген болушу мүмкүн. Бирок биздин ислам дининде ата бабабыздан калган салтта да жетимдин тамагын жеген жөрөлгө болгон эмес. Ошондой эле сообу жок дегени экинчи бир далил, ар бир иш Аллахтын ыраазылыгы үчүн кылынбаса, ага сооп берилбейт. Аллах Таала ыйык Куранда айткан: "Ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуд-дина хунафа". Алар бир гана Аллахтын ыраазылыгы үчүн ыхлас менен чыныгы диндин өкүмүн аткарып ибадат кылууга гана буйрулду. Байина сүрөсү 5-аят. Аллах Таала өзү буйрубаган ишти, динде жок ишти аткаргандарга сооп бермек беле. Маркум узатылган жерде жандык союп аткандарга барып койгула, динибизде жок деп тыйган убакта көпчүлүк 95% айтат эле. Элден чыгып калбайлы эми. Эл эмне дейт? Уят деп эч бир айткан эмес. Шариятта бар, сооп алайын дей албайт. Дебейт дагы. Анткени шариятта андай жөрөлгө жок. Ошондуктан келиңиздер. Көпчүлүктү жакырчылыкка учураткан, көпчүлүккө жетимдердин акысын жедирип, тозоку болгонго себепкер болгон, динибизде жок жөрөлгөнү жок кылууга баарыбыз бир күч менен аракет кылалы. Келиңиздер, эми биз мындай кооптуу абалга душар болуп калбайлы. Жетимдин акысын жештен алыс бололу, жөрөлгөнү тыялы. Маркумга жардам болсун десек, артынан бара турган сооптуу иштер толтура. Мына ошолорду кылалы. Өлгөн адамдын артынан садака берсек болот, жолоңдоп көпүрө салып чыгарып койсок болот. Жаныбыздагы мектептердин туалеттерин оңдоп койсок дагы чоң сооп барып турат. Өлгөн адамдын карызы болсо төлөп издеп жүрүп, же болбосо ажылык кыла элек болгон болсо, анын атынан барып ажылык кылып койсо болот. Артынан дуа кылып, Аллахым күнөөсүн кечир деп дуа кылса болот. Ошондуктан бардык Аллахка моюнсунган чыныгы мусулман боордошко кайрылам, токтотолу. Байкуш жетим балдарды аяп токтотолу. Аллахтан коркуп токтотолу жетим балдардын акысын жеп алуудан. Анткени Аллах Таала өзүнүн корккон таква пенделери менен бирге. Аллах Таала өзүнүн корккон таква пенделерин жакшы көрөт. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.